негизи сага кадам таштап келгенмин. Бир да чайга чыгып койсоң болмок. Негизичи. Анан азыр мен жообум жок. Siz iki жоопко деле даяр болуп келгенсиз да? Ооба. Ошол мен сизден кечирим сурайм. Мен жок деген чечимге келдим. Кечиресиз, мен эртеңки күнү чайга чыгып келгенден кийин азыр сиздин көңүлүңүз деп чайга чыгып келип койсом, эртеңки күнү дагы сизге үмүт берип койгон болом да, бир аз болсочу, может. Ошон үчүн азыртан эле жок деген чечимге келдим. Айтурган Арген экөөң ордунча жада калса мына басканыңардан сүйлөгөн мимикаңар да окшош экен да. Лицоңор да окшош да мындайчы. Даже басканыңардан бери окшош экен. Динарайым. Айтурган эми бул жактан бааланганын кереги жок го дейм. Сырттагы мамилең башканы бул жактан бааланбай эле айт эми жоңду. Айтурган негизи сен деле сезимиң бар да. Биз байкашыбызчачы, мындай сырттан деле байкап жүрөбүз, сен деле сезимиң бар, Арген мырза. Азыр эмнеге жоктоп атасың ошондо? Ошол айтургандыкы ошо Арген чыкпай койгон үчүн болуп атат окшойт. Бул баягы ичинде калган таарынычтын айынан азыркы сонун бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып атат да азыр тереңирээк ойлонгондо. Айтурган сыртта совсем башкасың, бирок азыр сен Ошол момент Кой тугалы Арген тугалы. Сен деле менин ордума түшүп катышуучу болуп олтурдуң да, Анан сага деле биринчи талапкерлер келип атты, бирок жүрөгүң жактыра албаса да, баары бир көңүлүң кыялбай чайга чыгып келип аттың да. Мен ошол моментте менде ушундай нерсе болду, мындай. Жок, чыкпайм деген нерсе бак болуп кетти да. Анан ошондон улам мен жок деп койгом да. Мындай болуп кетишин билгениз сразу эле макул деп алып кетмекмин го. Убакыттын өтүшү менен сизге болгон сезими ачылып атат, байкап атасызбы? Убакыт өзү дарылайт деген уш экен да. Көрдүңбү? Биз канча могул жерде жүрөбүз? Мына могул жерде канча жүрөбүз? Мен суусадым десем, сен суу алып келип берип аткан күндөрүң болгон го, чынбы? Мен көйнөгүмдү үтүктөп берчи десем, бир жоопту жок деген сөз уккан жоксуң, макул деле көйнөгүмдү үтүктөп берип, шымдарымды кагып берип, ушундай эле кылып аттың го бул жердечи. Ошол мамилелериң, мага кылган мамилелериң өлө жакты да магачы. Сен жаңы талапкер болуп келгенде мен сени билген эмесмин. Сен кандай адам экенин билген эмесмин. Негизи мындай экен, негизи ошол келгенден кетире бербей, ошол менен сүйлөшүп көрүп, мамиле кылып көрсөң, анан билет экенсиң да адамдычы. Точка сөздү айтты деп эле. Мындан ашык сөз кереги жок да. Айтурган айым. Ооба, биз эми баягы мындай да. Эми көрүп атасыңар, бул жерден баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Бизде байкоочулар айтты, Тилек мырзалар чачты минтип, сылап, акырын айтты эле бизге ушуну. Анан Тилек мырзаныкы да чын болуп атат да. Анан бул мүмкүнчүлүк экөөңүздөр үчүн жакшы шанс да. Сырттан талапкер күтсөңүз эле Арген мырзадан мыктысы келбейт да сизгечи. Анткени азыр Аргенди бирөө жаман дегендер барбы катышуучулардан? Жаман бала экен дегендер барбы? Сонун бала табыш азыр кыйын чындыгында жашоодо. Ошондуктан мен ойлойт элем, Аргендей балага мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени Арген менен биз канча жылдан бери, уже 1 жылга жакын чогуу иштешип атабыз да. Чай ичели. Биз Негизи бул жигитти мен өзүм тандап келгем да. Конечно, ооба. Неге Динара айым кол чаппай атат? Баарыңар кол чап. Арген мырза, сиз кандай аракеттерди кыласыз эми Айтурганга? Дагы неси жакты сизге бир карап туруп айтып бериңизчи.